Ошондуктан аталар биринчи аял Кудайдан дейт. Ошол аялды колуңа барктап жашай албаган соң, сен экинчи аялдын деле баркына жетпейсиң, үчүнчү аялдын деле баркына жетпейсиң. Бул бир. Экинчиден, ошол аялың менен жашап, ошол балдарды жылаңач таштап койсоң, ошол балдар сени сүйүп жүрүп өтөт. А эгерде ошол аялды таштап, бөлөк аял алып кетсең, ошол балдарды алтынга оросоң дагы, жүрөгүнүн төрүндө сени жек көрөт да. Сен эмнеге үйлөндүң? Мына суроо. Мен эркектерге суроо бергим келет да. Эмне? Аялым мени кубантып жашасын, менин эле ичип жеп, чыргап жашайын деп үйлөндүңбү? Турмуштун пирамидасын ошол аял менен чогуу курайын, оорчулугун, мүнөзүн, ден соолугун, жабыркаган жагын көтөрөйүн, балдардын мээримдүү энесине жардам берейин, балдарын туура тарбиялайын, булардан кийин үй бүлөсү чачырап кетпесин, үлгү болоюн деп үйлөнөсүң да. Аялым менен урушуп атат, аялым тигинтип кетти, минтип кетти деп даттанып анан бөлөккө кетип калып, дагы бөлөккө кетип калып, бөлөккө. Ал адамдык сапат эмес да негизи жашоодо.